Салам достор, сиздер менен бүгүн биз башка повязка жасайбыз, токойбуз. Ал үчүн мен 6 петля алам. 2, 4, 6. 6-ны алып алдым. Эми 6 менен биринчи петляны лицевой токойбуз дагы, ортолорун биз волна кылып токойбуз. Анда эмесе баштайбыз. Биринчисин жөн гана лицевой кылып токуп алам. Экинчисин бурап токуйм. Буну дагы бурайм. Эң акыркысын жөн гана лицевой кылып токойбуз. Сиздер билесиздер, волна узорун бурап токойбуз. Андан кийин биринчи петля, 6 петлянын эң эки чекесиндеги гана лицевой токулат, калганын бардыгы буралып токулат. Экинчи катарды деле ушинтип токулабыз. Бурап токойбуз. Мынакей экинчи рядты да токуп алдык. Эгерде кааласаңыздар сиздер 6 петля эмес 5 петля алып токусаңыздар болот. Кичинерээк кылам десеңиздер объемго карайсыздар. Андан кийин эгерде кичинекей кыздар болсо 4 петля же 3 петля кичине жукараак мындай ичкераак болуп калышы мүмкүн. 4 петля кичинекей кыздарга жакшы болот. Бул өзү чоң айымдарга болгон үчүн 6 петля алабыз. Эми ушундай кылып эле биз 9 ряд токуп алабыз. Ошондон кийин жолугалы. Мынакей достор, биз 9 ряд токуп алдык. Эми биз могул жерди кайчылаштырышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Мына 3 петляны калтырып турабыз дагы. Мына 3 петляны ушунун үстүнө коюп, мындай кылып. Мынакей, мындай кылып. Эми рабочий ниттен алып өтөбүз. Мына астында 3 калды, үстүнө койдук. Эми рабочий ниттен алып өтөбүз. 1. Бул жерде кайчылаштырганда лицевой кылып эле токуп коебуз, чтобы узору жакшы чыгыш үчүн. 2, 3. Эми мына астыда калган 3 петлядан дагы рабочий нитти алып өтөбүз. 1, 2, 3. Мынакей, мындай болуп калды, буралып. Эми ушуну дальше бурап токуп кетишибиз керек. Ошон үчүн кайра рабочий нитти ушундай кылып эле алып өтөрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мындай кылыш керек. Мына жер буралды. Эми калгандарын дагы токуп кете беребиз ушундай кылып. Эми бул жагын волна кылып токуй беребиз. Кайчылашкан жерде гана лицевой кылып токойбуз, анткени ушул жерде узор жакшы чыгыш керек. Волна кылсаңыздар деле болот. Мага негедир лицевой кылган жагат. Бүт эле волна кылып токуп кетсеңиздер деле болот. Эң акыркысы лицевой. Көрдүңүздөрбү? Мына жер буралып жакшынакай болуп калат. Ушундай кылып эле кайчылаштырганда 10-рядтан кайчылаштырган болсок, мына жерде дагы 1, 2, 3 петляны, жок, 2 петляны санабай туруп, кайра бул жактан дагы 9 ряд токуйбуз. Мынакей достор, мен бул жактан улап келип, уже мына бүтүп калдым. Эми экөөнү кандай улайбыз? Мындай болот. Экөөнү кандай улайбыз дегенде, эми мындай кылабыз. Мына жагын, бүткөн жагындагы петляларды мына жердин аркасынан чыгарабыз. Мына жерден мындай кылып араларынан чыгарып кетебиз. Мына койругун дагы акырында жабыштырып өтөм. Мындай кылып чыгардык. Баарын ушинтип чыгарып алабыз. Чыгарып болдук. Эми мына ашкан рабочий нитти мына жерден кыркып алам. Мынакей достор, мен мына жерде ашкан нитти мынтип кыркып алдым. Анан бул жагын кыркып алып койдум. Мына жерде бир петля мындай эле го, ошонун ортосуна жазып жибердим дагы. Бул жактан рабочий ниттен үзүп койдум. Эми кандай кылып жабабыз? Мына эң биринчи чыккан петляны плет жапкандай эле жаап кете беребиз, биринин артынан бирин өткөрүп. Эң акыркысын өткөрүп алдык. Эми мына койрукту алып
өтөбүз. Ал өттүк дагы ушул бойдон мындай чекелердин арасына киргизип койсок болот. Билесиздер, плеттен ашкан немелерин кандай киргизип, кандай бекитип коебуз. Ошондой кылып эле койсуздар. Мына жерден жип менен тигип койсоңуздар болот. Андан кийин бул жактагы куйрукту деле кодум ошондой кылып өткөрүп бекитип кое беребиз. Эми отурабыз. Мынакей. Калың болот. Бул айрыкча мындай жаз, күз мезгилге жакшы, анткени кулакты тосот, бирок башты дагы ысытып жибербейт. Болгону кулакты тосуп жылуу кармап турат. Анан тешчелер болгон үчүн